областынын Жети Өгүз районундагы Тосор айылынын Бугоне мектепке чейинки билим берүү уюму мекемеси Арис проектisi менен 2016 жылдын октябрь айы менен курулуш иши башталган. 2017 жылдын октябрь айы менен курулуш иши аяктап, 2018 жылдын 5 январдан тарта 100 орундуу бала-бакча иштей баштады. Учурда 25 кызматкер жумушчу орду менен камсыз болуп, 4 тайпада 100 бала тарбияланып жатат. Балдардын жаткан жери мына ошого жатканга, уктаганга ылайыкталган. Ой, Кыргыздын этно бала бакча деп атпаймынбы? Биз эми район боюнча этно бала бакчабыз. Кыргыз элин илгертеден ыйык тутуп келген Бугонебиздин аты көпчүлүк айыл элинин колдоосу менен коюлган. Атына заты жарашкандай, бала бакчанын ичи, тышы жаш тарбиячылардын изденүүсү менен жоктон бар кылып, бүгүнкү күндүн талабына ылайык жасалгаланууда. Саламатсыздарбы? Мен ушу Тосор айылындагы Бугоне мектепке чейинки билим берүү уюмунун директору болом. Ушу бала бакчада 100 бала тарбияланат, 25 кызматкер эмгектенет. Биринчи бала бакчаны караган быйыл ушуга колубуз бошоп, анан ушу күнөсканан иштешти баштадык койка проектisi менен бирдикте. Анан ар жактан дагы ошо бала бакчанын көмөкчү чарбасына 37 сотук жер алганбыз. Бала бакчага ошо балдарды туура тамактандырыш үчүн. Ошо койка проектисинен бизге редька келген, капуста келген, клубника келген. Ошонун баарын балдарыбыз үчүн таза, органикалык, эчтеке химикаттары жок тамак аш берүү. Айыл элибиздин ынтымагы, жакшы жашоого көз карашы, келечектен үмүт тилеп, туура түшүнүүлөрдүн негизинде бир атанын балдарындай жардам берип келүүдө. Средний садиңер өнүксүн, балдарыңар аябай мыкты болсун. Азыр көлдөн президент болуп атабы, ушу садиктен дагы бир президент чыксын.